өзім ол кийинки 2 жылда каторундан больницада болдум. Анан эң аяга амбулаторный болуп үйгө отурду. Анан үйдөн да баягы жолдошумдун балдардын колдошу менен эле Бул кишини больницадан бизге чыгарып берди да, мен барып ошол күндөн баштап эле күрөшө баштадык да. Аялы аябай эле үй бүлөсү, балдары жакшы эле бул адамдар экен да, баары тең күрөштүк баарыбыз. Мен бул кыйынчылык башындамын. Баягы дарыга көнбөй кичине кыйналган эле болбосо. Андан кийин эч кандай эдеме болгон жок. Убагында эле дарысын ичип. Ошо менен результат аягына жакшы эле болду деп ойлойм азыр. Надежда Исановнаға рахмат. 2 айгасыз дарыланыңыз деп атып жиберген. Мына мен ушу ыраазычылыктан айтам азыр ушу. Анан эле күндөн күнгө жакшы боло баштады, көз көрүнө. Анан көтөрүлүп 3 айдын ичинде эле сонун болуп эле элге кошулуп, отуруп дасторконго тамак ичип калды. Туруп басып калды да. Анан бүттү, ошол күндөн баштап өзү жанталашып ичип, анан кийин капельницаны 1 жыл капать эттим, мен 2 мал. Анан кийин 1 жылдан кийин тиги эме деп атпайбы, бүтүп калды, дагы капать эткилечи депчи. Мен ушу менен жашап атам деп. Ушул дары менен жашап атам, ушул таблеткалар менен жашап атам депчи. Ушу өзү билип атат да, ушу дары жардам берип атат. Мен бул айтарым чыдамкайлык. Анан дарыны өз убагында ичиш керек экен. Ошол эле натыйжасын берет го. Бирок эчтекке жардам бере албайт экен. Ошол 2 жыл мына баштан өттү деп көрдүк бардан. Анан бул орун эми эч кимге да калбаган мындайды. Анан дарыланып жаткандар болсо айтарым, дарысын өз убагында ичип эле дарыланса аягат. Аны үйүндө калган тамагын ичет. Үйүндөгүлөр да карайт да, тамак жасап берет, убагында дарысын ичет, убагында аябай карайт. Буларды аябай карайт да, себеби үйүндө аялы, апасы карайт, бир туугандары карайт, аябай жакшы болуп атат. А бул дарыны ичип баштагандан кийин бул оор жукпайт экен да. Жукпайт уже, коркунуч жок. Келечекте эми алдыда дагы жакшы эмелер бар, ойлор. Эми мындан жакшы таза айырып кетсек, ошол калган эменин баарын ошол эмелерден чыгаш керек. Ден соолук болсо, буюрса. Пациент получил 24 месяца лечения, из них 8 месяцев в стационаре. Остальные месяцы он получал лечение дома в амбулаторных условиях по месту жительства. В мае месяце он излечен, курс лечения завершен, и он сейчас находится у себя дома, живет обыденной жизнью. И мне кажется, результат лечения – это такая слаженная работа системы социальных работников, системы здравоохранения. Здесь были задействованы общественные помощники, здесь большая роль фельдшера данного медицинского пункта и все-таки самого себя, потому что больной был настолько привержен, он не пропускал ни одну дозу препарата, и в результате он излечен. И сейчас он живет обыденной жизнью со своими односельчанами, со своей семьей, жалоб у него нету. Вот, прекрасный результат.